Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дагы башка бир хадисинде айтат: "Ал-кадду аля иялихи кал-мужахиди фи сабилилlah." Өзүнүн үй бүлөсүнүн нафакасын берейин деп аракет кылып, мээнет кылган инсан бул Алла жолунда жихад кылгандай соопко ээ болот. Көрдүңүзбү? Өзүңүздүн жана үй бүлөңүздүн дагы муктаж болгон бир туугандарыңыз бар болгон болсо, колу кошунаңыз бар болгон болсо, ошолорго адал ырызкы таа берейин деп күн түн аракет кылган болсоңуз, ал пайгамбарыбыз эмне дейт? Ал инсан Алла жолда жихад кылгандай соопко ээ болот. Себеби адал ырызкы таппасаңызчы, таксир, эмне үчүн ушунчалык адал ырызкыга ислам дини баа берет? Ушунчалык көп айтып жатат. Себеби ушул, сиз адал ырызкы жебегенден кийин, өзүңүз адал ырызкы жебесеңиз, баланы дагы адал эмес, арам нерсе менен кийиндирип, арам нерсе менен тамактандырсаңыз, качан ал кантип Аллага жакын болот? Ал эртең күнү залым болуп чыгат. Карасаңыз кичинекейинде капырдын баласы, мушриктин баласы, мусулмандын баласы айырмасы жок, ушунчалык таптаза болуп төрөлөт. Ушунчалык назик, ушунчалык көрсөң, кандай кичинекей бала болбосун, улутуна карабастан ушунчалык жакшы көрөбүз, эркелетебиз, жыгылып калса көтөрөбүз. Анын иманына башкасына карабайбыз. Бирок туулганда пайгамбарыбыз айтат, бүткүл нариселер туулганда иманы менен төрөлөт дейт. Бирок жанагы ушунчалык ымыркай кичинекей балдар келеттен эртең күнү 20 жылдан кийин карасаңыз, бирөөсү залым болуп, кан төгүп, өзгө окшогон ошол эле жыл төрөлгөн ымыркайлардын жанын кыйып, башка кылып жаткан болот. Бул кайдан чыгат? Бул ошол адал ырызкы болгондон кийин, канында, жанында бүт арам нерсе аралашкандан кийин, бул бала ошентип залым болуп чыгат. Кудай сактасын, капыр болуп кетет, башка болуп кетет. Ошондуктан сиз менен биз ушунчалык адал ырызкыга бекем болушубуз керек. Сиз адал ырызкы бербестен, мечитке жатып алып ибадатты кыла бериңиз, ал жакта үй бүлөңүз, бала чакаңыз бүт элден тилемчилеп жүрөт. Же болбосо балаңыз уурлук кылып кошунанын коюн алып, сатып, ошентип ырызкы таап жеп жатат. Сиз мечитте дуа кылып жатасыз. Ал дуаңыз эч качан кабыл болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, 3 инсандын дуасы кабыл болбойт дейт. Ошолордун бирөөсү ошол адал ырызкы эмес, арамдан ырызкы таап жеп дуа кылса, ал инсандын дуасы эч качан кабыл болбойт. Көрдүңүзбү? Арам лукма киргенден кийин, арам тамак киргенден кийин бул кан булганда, жана вирус киргенде, ковидте ушинтип атпайсызбы? Вирус кирип кетиптир. Ал вирус эч нерсе эмес. Арам тамактын вирусу киргенден кийин болду ал. Балаңыз ушундай тарбиясы начар болуп чыгат. Же өзүбүз канча дуа кылабыз ата-энебиз үчүн, балабыз үчүн, өзүбүз үчүн дуа кылабыз, эч качан кабыл болбойт. Себеби ошол арам лукма, арам тамак кирип кеткен. Ал чыкмайынча, ал таза болмоюнча жүрө берет кан менен айланып. Сыртыңыздан даратты аласыз, сырткы денени тазалайсыз, гусулду аласыз жумага деп. Бирок ички дүйнө караңгы, ички дүйнөдө канда арам тамак жүргөндөн кийин ал дуаңыз эч жакка көтөрүлбөйт. Окан намаз дагы көтөрүлбөй калат. Ошондуктан ушунчалык адал ырызкыга бекем болушубуз керек. Адал ырызкы үчүн аракет, мээнет кылышыбыз керек. Бул адал ырызкы үчүн мээнет кылганда биз ойлобойлу, дүйнө үчүн мээнет кылып жатат деп. Пайгамбарыбызга каршы келип калабыз анда. Пайгамбарыбыз айтып жатат, өз үй бүлөсү үчүн адал ырызкы табамын деген инсан мээнет кылса дейт, ал Алла жолунда жихад кылгандай деп айтты. Же болбосо башка бир хадисте ибадат бул 70 канча бир бөлүктөн турат дейт. Ошонун эң бир жакшыларынын бирөөсү адал ырызкыны талап кылуу дагы бул эң бир жакшы ибадат деп пайгамбарыбыз айтып жатат. Ушул нерсе жүрөктө бекем болуш керек. Башка бир туугандарыбызды жек көрүп калбайлы. Адал ырызкы таап аткан болсо, алхамдулилла, жакшы экен. Уурлук кылган жокпу? Башка бирөөнүн акысын жеген жокпу? Алында алхамдулилла, ал ырызкы адал болуп жаткан болот.